Ар бир ата-эне балдарына айтыш керек, балам кантип иштеп таап атасың. Эгерде сен кимдир бирөөнү зарлатып, ошондон коркутуп акча алып аткан болсоң, алып келбе деш керек. Илгерки сахаби аялдар күйөөсү көчөгө айтар экен, күйөөм дейт экен, биз ачкачылыкка чыдайбыз. Жылаңачтыкка чыдайбыз, үшүгөнгө чыдайбыз, бирок тозоктукуна чыдай албайбыз. Сиз да айтышыңыз керек, балам, ачкачылыкка чыдайбыз. Өлүп калганга дагы чыдайбыз. Бирок тозокотта чыдай албайбыз дешик. Ошон үчүн балдарыңар, бир туугандарыңар, досторуңар аракет болбаса, алар тийиш керек. Акча өндүргөндөр булардын бардык арам жолдо булар. Булар жарышпайт эч убакта. Кудайым буларды коргулуп өлтүрөт иншалла. Этият болуш керек. Кудай таалам буларга эмне ынсап берсин. Эгер ынсап бербесе, Кудай таалам булардын бар өз ылайыктуу жок кылган болсун. Арамдан таап келсең, балаң эртең сени апарып, жанагы карлар үйүр Абай көчөсүнө ошо катыштап койсо, ошол таап келген тыйының үчүн болот. Ошону эсиңен чыгарбашың керек сен. Эптеп эле курсак тойгузуш керек эмес, этият болуп тойгузуш керек. Арам менен эмес, адал менен тойгузуш керек. Айыз көрүү куракка жеткен учурдан баштап жоолук менен гана намаз окуш керек. Ага чейин, айыз келгенге чейин кичинекей балдар, кыздар намаз окуса, жылаңбаш деле намаз окуй берет деген сөз. Бул деген сөз ошол айыз көргөн куракка, этек киргелген куракка жеткенден баштап жылаңбаш жүрүүсү болбойт деген сөз. Көрдүңөр, 12 жаш, 15 жашта айткан жери жок. Синнүл булуг, балагатка жеткен жашты тактап айткан жери жок. Себеп дегенде бир адамдан бир адамдын айырмасы бар. Кыздардын эң максимум эң эрте бойго жеткен 9 жаш болот дагы 15 жашка чейин созулат. Кээ бир кыздар 14 жашта деле намаз окуу милдеттүү эмес болот, себеп балагатка жеткен эмес болуп эсептелет. Демек бир кыздан бир кыздын айырмасы. Ошон үчүн мектептерге жана кээ бир молдокелер же молдо окушогондор чыгып сүйлөп айтышат, 14 жаштан баштап же 9-класстан баштап жоолук салыныш керек, анан чектеп коюш керек. Жок, андай эмес тууганым. 2-класстан баштап бойго жетүүнүн мөөнөтү келет, себеп 7 жаштан баштап кирет, анан 9 жаш болот. Ошондуктан биз тыйганыбыз болбойт. Ар бирөө кантип далилдеп отурасың сен? Ошон үчүн жок, мен ошо 2-класстан баштап эле жоолук салынга уруксат бере турган мыйзамга кол коюш керек. Себеп азыр чыгып атышат, мынча жаштан баштап мындай кылса болбойт, мындай болсо болбойт, же мынча жаштан баштап салыныш керек. 8-класска барып чектейбиз деп айтып атышат, бул туура эмес түшүнүк. Намаз окуп атканда баш кийим кийген аялдарга шарт, парз, анткени авретте улус милдеттүү болот. Ал эми эркектерге баш кийим кийип окуган сүннөт менен адеттин ортосунда болот. Эгерде баш кийими жок окуса, намаз эч кандай кедерги тийгизбейт. Бирок баш кийим менен окуган жакшыраак деп эсептелет. Анан кээ бир учурларда баш кийим кийген ошол адамга бир аз зыян тийгизип кала турган болуш ыктымалы бар. Мисалы үчүн, көбүнчө биздин жана чиновниктер айтчу, чачтарыбыз бузулуп калат, прическабыз топу кийсек. Анан топун алып койгондон кийин эме болуп калат дейт. Башыбыз бөлөкчө болуп калат. Анан шылдындай берет. Башка ошого окшогондор айтышат да. Ал убакта анда мейли. Анан экинчиден эркектерге баш кийим ошол жашаган регионго дагы байланыштуу. Эгерде кайсыл бир чөйрөдө баш кийим кийип адатка айланган эмес болсо, анда жылаңбаш жүргөн болсо макул. Кайсы бир чөйрөдө баш кийим кийип адатка айланып калса, анда баш кийим кийгени жакшыраак деп айтабыз. Бирок экөө тең тегиз болгон жерде, аралаш болгон жерде баш кийим кийгенди артыкча көрөбүз. Баш кийимди пайгамбар жакшы көргөн.